Assalamu алейкум, урматтуу Талас облусунун жана Талас шаарынын жергиликтүү тургундары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарына жакын жайгашкан Кумарга айылында, тагыраак айтканда Сороклетти билебиз. Сороклетке барганда сол тарапка кайрылганда болжолу менен 50 метрден кийин оң тарапта ушул кычыраган, заңыраган 50 сотикте жайгашкан ушул особняк сатка чыгып жатат бүгүнкү күндө. Экрандан алыстабаңыздар, мен сиздерге бүгүн үйдү ичи тышы менен толугу менен тартып берем. Тамдын размерине келели, тамдын размери 17ге 15. Жалпы үйдүн аянты 450 чарчы метр. Өзүңүздөр көрүп тургандай, баасы $210 000 сурап жатышат. Тамдын эсин номери экранда жазылып турат. Ошол номер аркылуу кабарлашып, чалышып, баасын бичип, эгер ылайыгы келсе алсаңыздар болот. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына киргенде эле бул тарапта кире бериш. Өзүңүздөр көрүп тургандай, үйдүн ички жасалгасы эң мыкты деңгээлде, дизайн бүт бардыгы топ келишкен мыкты үй экен туугандар. Мен сиздерге четинен тартып берип берейин. Сол тарабына киргенде бул жерде родительский спальня, өзүңүздөр көрүп тургандай айнек тарабы жагы эркерный формада жайгашкан. Тюльдардын бардыгы, мебелдин бардыгы ар бир бул жердеги эмерек өзүнүн дизайнына жарашыктуу кылып коюлган экен. Мыкты деңгээлде жасалган экен. Полдору паркет, эшиктери кымбат эшиктер бардыгы. Тушма тушуна киргенде эле бул тарапта гостевой зал. Бул жагы да эркерный формада жабылган экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай, дуалда Италиянын Венеция шаары окшойт. Эгер адашпасам, ушундай жакшы сүрөт түшүрүлгөн экен. Көп үй бүлөлүү адамдар үчүн бул үй өтө замок десек болот, жакшы замок. Мына бул жерде гостевой холл, бул тарабында кухнясы жайгашкан. Кухняны да көрүп атабыз, ичи аябай кенен, мебелдердин бардыгы дизайнерский ремонт экен үйдүн бардыгы. Кимдеги бул үйдү алган болсо, кирип эле жашайт экен туугандар. Сол тарабында мына өзүнчө запасной выход, бул тарапта топ газ жайгашкан. Үйдүн бардыгы отоплениясы толук түрдө коюлган. Үйдүн ичи аябай жылуу экен. Азыр мен сиздерге кухнядан чыгып, сол тарабында дагы бир чоң зал бар. Аны дагы тартып берем. Эң основной үйдүн эң чоң залы ушул тарапта экен. Люстраларды көрүп атабыз, туугандар. Люстраларды аябай кымбат, жакшы люстралар коюлган экен. Үйдүн ичи, залдын ичи дагы аябай жакшы жасалган экен. Сол стульчиктердин бардыгы бүттүгү жакшы, кымбат жакшылары коюлган экен. Бул жерге бир 50-60 конок киши тоссо батчудай туугандар. Дагы бир ирет местерге холл киребештерин бардыгын тартып көрсөтүп берейин. Сол тарапта бул жерде санузел жайгашкан. Аристон, стиральная машина, душ, унитаз, дараталган унитаз өзүнчө бүт бардыгы бар туугандар. Азыр мен сиздерге экинчи кабатта тартып берем. Лестницасы аябай жакшы, өңдө жакшы түстө. Мына өзүңүздөр көргөндөй королевский штораларды тарткан экен бул тарапка. Мыкты деңгээлде. Люстрасын да баарыңыздар. Асмандын өңүндө болгон натяжной потолок менен мына экинчи кабатка келип калдык. Кудай буйруса. Мен сиздерге экинчи кабаттын коридорун тартып берейин. Коридору да аябай чоң, кенен экен. Бул тарапка кирели, сол тарапка киргенде бул жер спальня, уктоочу бөлмө. Айнек жактагы эркерный форма менен чыккан. Мыкты дизайн менен жасалган. Өтө жакшы спальня десем жаңылышпайм. Бул тарапты да көрүп атабыз, балконго чыга турган тарап. Түзмө түз киргенде бул жер детский комната экен. Эки детский кровать турат. Диванчиктер атайын детский форматта жасалган экен. Бул жактагы эркерный форма менен чыккан айнеги. Детский комнатадан чыккандан кийин бул тарапта дагы бир детский комната бар. Туугандар, кыскасы телефон аркылуу мен сиздерге баягы көрүп аткан нерсемди толук түрдө мындай өткөрүп бере албайм. Бул үйдү сөзсүз түрдө келип көрүш керек. Себеби мындай үй ар бир адамдын кыялындагы үй деп айтсам жаңылышпайм. Бүттүк нерсе бар экен бул үйдө.
Бул жагында өзүнчө чакан складской комната десек жаңылышпайм. Кышкы заготовканын бары. Анан эң фишка жери туугандар мына ушул терраса экен. Бул террасага кышкызын үйдүн отоплениясын иштетпей деле ушул жакка толук семья менен бүт баардыгы чыгып, ушул жакта кышы менен зимовать этип, мындайча айтканда аюулардын берлогасы деп коет, ошо берлога сыяктуу ушул жерден эч отоплениясыз, чыгымсыз ушул жакта кышында чыгып кете турган комната экен. Азыркы учурда мен аябай тердеп турам. Бул жерге киргенде ысык, ичи аба ырайы аябай ысык болуп атат. Бул жерде спорт зал катары да пайдаланса болот. Детский игровой кылса да болот. Кыскасы кышкысын дагы жылуу, жумшак жатса болот. Жайкысын салкын айнектерди ачып терраса кылып жатса болот туугандар. Дагы бир ирет айта кетейин туугандар, бул видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар. Өзүңүздөр көргөндөй заңыраган, кычыраган тамдын балким ээсинин табылышына сиздер себепкер болуп каласыздар. Эмки чыгарылышка чейин сак саламатта болуңуздар. Видеого лайк басып бөлүшкөндү унутпаңыздар.